Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жан дүнү программасы сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программабызда мынакей төкмө акын белгилүү Жыпара Кожакеева катышууда. Саламатсызбы, Жыпара? Мына Жыпара, мына өзүң бүгүнкү күндө Ак Суу жергесинде иштеп атпайсыңбы, райондук маданият үйүндө? Иштер кандай болуп атат алгач? Арбаңыздар, ардактуу эл журтум. Жакшы Кудай буйрса, ошол Ак Суу райондук маданият бөлүмүндө анын ичинде легендарлуу Боз салкын элдик ырбий ансамблинде кызмат кылып атабыз иштеп акырындан. Жакшы алалыктуу иштер жүрүп атат. Ар бир айылдын азыр юбилейлери болуп атат го. Мына ошол жактарда өзүбүздүн концерттик программаларыбызды элге тартуулап атабыз. Жакшы. Жыпара мына жакында өзүң дагы ушул Бишкек шаарындагы биздин Борбор калаадагы акындар, төкмө акындардын эме болду, айтышы болот. Катышып келдим дегенде кандай өттү? Ушул жөнүндө бир кеңири айтып берсең. Эң жакшы, эң жогорку деңгээлде болду деп айта алам. Себеп дегенде ошол кыргыз алгач тарыхта, кыргыз тарыхында алгач кыз акындардын айтышы болуп өттү. Кыз тагдыр, кыргыз тагдыр аталышындагы. Муну ошол бир Демирчи Нурбек деген мырза, Нарындын кулу экен. Ошол бүгүнкү күндө кыргыз эли баягы кыз балага кандай мамиле кылган, жалпы аял затына кандай аяр мамиле жасалган. Бүгүнкү күндө азыр мынакей зордук, зомбулук боюнча күнүгө, айын эмес күнүгө ушундай жаман иштер болуп аткан көрүнүшкө карата ушул акындардын дагы жүрөгүнөн өтсүн деген жакшы изги тилек менен өткөрүштү. Бул айтышта аябай жакшы болду. Мен өзүм купулума да толуп бир жакшы канагат алып келдим, ээрүк алып келдим десем болот. Анткени ушул жакшы чыган мынакей көзгө көрүнүп калган уулдарыбыз, акын уулдарыбыз менен биргеликте Чыңгыз Кожош деген жакшы мына Тогуз-Торонун кулуну болгон акын менен ырдадык. Мында ошол 7 кыздан турган айтыштык концерттик программа болду. Анан акын балдарды өзүбүз иригеп алдык, тандап. Ошол жакында Алай жергесинде чоң баш байгын утуп келген Чыңгыз кайным менен жакшы айтыш куралдык. Элдин купулуна дагы, элдин мүдөөсүнө да боло алдык деп ойлойм. Бул устатым улуу, устатым Майра эжекемдин бир жакшы убагында көзү тирүү кезинде ушул айындар айтышын курсак, айындар фондун курсак деген жакшы ою бар болчу. Телеге бар экен да, Майранын ошо бар болчу. Ал кишинин өзү өтүп кетсе дагы, ошо сөзү бүгүнкү күндө орундалып, мындай жакшы бир жишана болду да. Жакшы тепкич болуп алды. Бул эми Кудай буйрса жыл сайын өткөрөбүз деген жакшы ой максаттарды айтып атат ушу демөчү балдар. Мынакей Майранын ушу көз ачыктыгы ушунда да, акындардын кээде ушурда көз ачык деп коебуз го мындайча айткандачы. Баягы сезгиче болот да буларчы. Көрбөйсүңбү, Майра ушул убактарда да баягы кыз келиндерди чогултуп, ушундай бир изги тилек кылып жашынакай, топ ассак деп жүргөн экен да, төкмө акындарынчы. Эми ал жалгыз ырдап жүрүп, жалгыз өтүп кетти ал кишичи убагындачы. Эрте өтүп кетти дегенде өз курагынан жаш мезгилдерде. Анан эми сен да ушу Майра Керим кызынын эмеси катарында, шакирти катарында, эстеп келесиң дегенде да эми ал кишинин ырларын ырдап келатасың дегенде, эмесе бир Майра Керим кызынын ырына кезек берип анан дагы майыбызды улантпайлыбы? Рахмат. Майра эженин бир сонун ыры бар. Оончук агат деген сөзү Азада Бегимкуловага таандык. Огуну Майра Керим кыздыкы. Таркабай кумар өзүңдөн, тарта албай көзүңдөн. Ал олуп жанган сезимди атыңды кантип өчүрөм. Колума толо гүлдөрдөн, берүүдөн сага сүрдөнөм. Жетпесем көптүн биримин, жеримдең сен, элимдең сен жүрчүсен. Жетпесем көптүн биримин, элимдең сен, жеримдең сен жүрчүсен. Каны бозду ырдасаң, мунун бош
бошой тыңшасам, азғырық жандай таланттарды абайла жигит деп жазам. Қолыма толы гүлдерден беруден саға сүрденім, жетпесем көптің биримин ай, жерімдеңе сен, елімдеңе сен жүрчүсің. Жетпесем көптің биримин, елімдеңе сен, жерімдеңе сен жүрчүсің. Қаны бозды ырдасаң, мұның бошой тыңшасаң, азғырық жандай таланттарды абайла ырчы деп жазам. Қолыма теріп гүлдерден беруден саға сүрденім, жетпесем көптің биримин ай, жерімдеңе сен, елімдеңе сен жүрчүсің. Жетпесем көптің биримин, елімдеңе сен, жерімдеңе сен жүрчүсің. Рахмат Шапара. Мына эми Бишкек шаарына барып келгенден кийин ушул кыздардын арасында мына келечегинен үмүттөндүргөндөр бар бекен? Купулуңа толгондор болдубу? Баягы элдер 4 акын менен эле токтоп калды эле го. Мындан ары болобу болбой деген. А бирок 4 акындан кийин да канча жакшы муундагы балдар өсүп чыкты. Кыз акындардан болобу деди эле. Мынакей казак кызы, кыргыз келини болгон устатым Майра Керим кызы аркасында дагы өсүп өндүк дегендей. Баягы ошол жактагы айтышта айтып атам, торгойдой жапжаш кезимде тобуңа ырдап көрүндүм, устатым Майра жол салып узардым ырдап көрүндүм, устаттын улап өнөрүн умтулуп алга теминдим деп. Ансагандай менден кийин да мынакей жакшы кыздар чыгып келатат. Изат, Нурай, Жамайка деген жакшы кыздар келатат. Ак кыз деген. Кудай буюрса жакшы, мына бул сапардагы жаңы кыздар чыкты. Жибек, Айжамал деген жакшы кыздар чыкты. Буюрса эми азыр мурдагыга салыштырмалуу азыр жакшы эле шарттар түзүлүп калбадыбы? Мынакей айтыш фондубуз бар. Андан тышкары Манас театрына барып даярдык көрүп атышат. Интернет булактар аркылуу өздөрүн өзү көтөрүп аткан заманда азыр бир топ эле жакшы, Кудай буюрса. Жакшы. Мынакей Бишкек шаарына алып келди деп атасың. Ушул кайсы ырды ырдадың? Мисалы үчүн ошону бир үзүндү аткап бере аласыңбы бизгечи? Жок, ал жакта Чыңгыз Кожош экөөбүз жакшы айтыш болду, жеңе кайны болуп. Ал айтып атат, Жеңишбекти Америка жеңишти кууп чыктың жыпара. Ал менен Азаматты бууп салдың жыпара. Шекербек менен Мамилди Максатты кары дедиң жыпара. Рахматулла Абылданы чалдар дедиң жыпара деп бир тамаша салды. Анан айтып атат, бүгүнкү күндө ошол кыздардын ою кандай, мынакей бир эле гана кыздар эмес, эркектер деле зордук, зомбулукка кабыл атпайбы деген сыяктуу тамашалап, жана жакында бир дагы элдерге бир аябай эме жараттı, чуу жараттı го, тилин жулуп алган деген. Ошол сыяктуу бир жакшы тамашаларды жеңе менен кайдын ортосунда бир тамаша болду сонун. Анда мен айтып атам, ал ырас эркектин жолу улуктур, эрегишпейин болмушка, арабанын кошаты чапкан сайын жол кыска. Ой, эрдемсиңен кайнымай, кулагың чоюп, сан оюп, төбөмө теге алгың келип тур, ыйыба кылам, кол кыска деп. Баягы ушундай бир жакшы кызыктуу айттым. Анан кызыктуу айта алдык деп ойлойм. Анан айтып атабыз дагы жакшы бир ушул азыркы ушул күндө ай сайын эмес, күн сайын жана зордук, зомбулуктар болуп атат. Эркектин багы аялда, байкең менден багын таап алды. Өз тагдыры, өз бактысын кордогон, өзөгү жигит болбогон, өзгөчө байкайм заманды. Өзөгү жигит болбогон, өзгөчө байкайм абалды. Ушундай баарыбыз колго алып азыр киришпесек ким оңдойт ушул заманды деген бир жакшы заттар кетти. Туура, эң жакшы болуптур.
Мына эми чындыгында жыпара айтыш деген өзү бул чоң өнөр да. Анан эми ал жерде күтүлбөгөн ар кандай ырлар айтылат дегендей, ар кандай күтпөгөн нерсени да ошода айтышта мисалы үчүн сен айтышып аткан жаныңдагы кандай айтар экен деп ой кетет да, ар кандай нерсечи. Күтүлбөгөн жерден бир чымчып кетет кээде бир жакшы ойду айтып кетет дегенде, кээде көтөрүп кетет өзү менен кошо. Алага чыгуу бирдикте дегендей. Анан айтыштардын көпчүлүгү ушуларда баягы жакшы жактары көңүлдө калган ушулар болот да. Мен тигинче бу менен чыктым эле, баланча менен чыктым эле дегенде айтыштар көпчүлүк. Ошол эсте каларлыктардан да бир айтып отурсаң. Туура айтасыз. Бул нерсе баягы бул акындык өнөр деле спорт сыяктуу да. Күнүгө машыгып турбасаң. Анан ал деле күрөшүп келип туруп бир чапканы менен жеңишке жетип калган учурлар болот атпайбы? Айтышта деле ошондой 20-30 сап айтып келсең анын деле эсинде калбай эле бир эле сабы 2 сабы менен элдин эсинде калган учуруң болот. Анда ошол эске калган учур былтыр эмес, мындан 2 жыл болуп калды, дагы эле ушундай кыз жигиттин айтышы болуп, жакшы анда да Тынчтык Эсенбай уулу деген ал да. Мен дайыма ушу тогуз торолук акындарды азыр тың чыкты го. Ошондо Тынчтык Эсенбай уулу менен ырдап атсам айтат. Байкуш дайыма эле ушул айтышка келген сайын эле жалгыз келесиз. Байкемдеги жүрөбү же көлдүн кыздары желмогуз элиңер көлгө чөктүрүп ийген жоксуңбу жоуш байкемди же башка пляжга кетип калды беле дейт. Анда айтып атам, күйөөңдү көлгө салдың деп күнөөлөгөн сенсиңби? Байыңды сууга салдың деп баш ооруткан сенсиңби? Көлдөн да кенен абаң бар эмне көлгө чөгөт дейсиңби десем айтат, ал бала да кыйынын айтпайсызбы? Баягы тамаша иретинде айтып коет го, жеңенин бир саны кайынники деген сөздү ал мындай келтирип атат тиги акын. Ажообуз дейт, көлдүн жээгиндеги пансионаттардын баарын тосмолорун алып салды эле жеңе. Ээн эркин кирип калдык элек, пляжыңызга барып бир загар алып кетсем болобу дегенде карабайсызбы мынакей. Анда мен айтып атам, эме деп. Ал рас баш бактырбайм пляжга, байкеңдин сүргөн доорунда, анткени пляжымдын ачыкчы абакеңдин колунда деп. Мына ушул саптар ушул мындай эсте каларлык да, башка сөздөр келип туруп ушундай бир 2 сап элдин эсинде калат экен. Туура. Мына эми баягы жыпарды биз эмеге жыпар өзүндөгү Төкмак Майранда бекеринен сөз кылып аткан жерибиз жокпу? Сен устаттын катарында чогуу жүрдүң. Анын канча деген үлгүлүсүн алдың, тарбиясын алдың дегенде, жакшы жактар эсинде калды да. Биз эже сиңди эмес, эне кыз катары өстүм десем болот. Мен анда ал кишинин кызындай боло албай, сиңдисиндей эле ортобузда аралык ошондой, бирок кызындай мамиле кылды аябай. Мен ойлойм ушу көзү тирүү кезинде дагы көп жерлерге арыш таштамак экенбиз деп. Устаттын да эмгеги чоң болот экен, жетелеп чыгууда. Бирок Кудай буйрса ошол элдин астына Кудай таалам 1% өнөрү берсе 99 өзүң колуңда деп атпайбы эмгегиң депчи. Анысы кандай ошол элге көргөзүп алып чыккан ушул устатыма дайыма айтып келем ал кишине. Аябай момундай бир терең момун өзүм да мындай кандай десем мындай кечке эле айтып берүүм деле анын эме жок, бирок дайыма барган жеримде ушул эстеп жүрөгүмдүн бир бурчунда десем болот. Себеп дегенде бул кишини өтүп кеткенден кийин өзүм дагы 1-2 жыл ушу чыга албай аябай ушундай бир оор абалда жүрдүм. Көп айтып калат эмнеге чыга албай калдың деп. Андан кийин өзүбүздүн ар кандай аял затын билесиз да өнөрдө. Андыктан бул акындык өнөрдү дагы алып жүрүү өтө кыйын. Үй шарт дегендей, тамак аш дегендей, анан баягы куудулдар айтмакчы, заслуганы азыр өңдү түстү менен өлгөндөр алып калды дегендей, же болбосо үй бүлөнү тандаш керек, же өнөрдү тандаш керек. Анан кош аттын тизгининдей кылып кош кармап келген аял зат үчүн бул мындай кыйын эле нерсе. Анан буюрса эми аябай дебесек дагы элдин арасында ушул өнөрүбүздү тартуулап элден четтеген жокпуз. Өнөрүбүздү акырындан келатабыз. Элдик иш чараларда, той торополордо дегендей. Туура. Эми жыпара мынакей чындыгында сен жогору айтып атасың. Эне кыздай болдук депчи. Чындыгында Майра сени кызына ээрчип жүргөнүн далай көрдүм да мен. Бияка келип канча жолу биздин дагы ушул жан дүйнө программабызга тартылып, жазылып кеттиңер. Ошол учурунда. Анан эми ошону мынакей андан бери канча жылдар мезгилдер өттү деген, мезгилдер сууда аякты дегендей, такшалуу болду дегендей, элди көрдүм, жерди көрдүм дегендей. Акындык деген ушундай нерсе. Акындын дагы чеберчилиги акыл эстин өсүшүнөн болот. Улам бийиктеген сайын, улам элди жерди көргөн сайын, улам диндер менен
айтышка чыккан сайын акындардын арасында топтордо болгон сайын адамда өзүндөгү ошого таптап үйрөтүп барат да. Турат баягы күлгү атты кандай таптаса, акында өзүнө ошондой таптап жүрүш керек го күнүгө. Туура. Анан эми баягы Майра Керим кызын чындыгында өзүң элеңде көргөн эле, эжең эле дегендей. Анан эми ал кишиден дагы ырларын алып калдың өзүң дагы. Мына бүгүнкү күндө да ошол эжеңдин ырларын ырдап келатасың деген ой болду. Дагы бир ырына кезек бербейлиби? Макул. Өткөндө Табылдактанов агайыбыздын Табыкемдин 75 жылдык юбилейи болуп өттү. Анан 13 ноябрда ошону менен бирге концертин, жакшы спектакльдер, эми ал киши укмуш өнөрүнүн ээси эмеспи. Анан Майра эже менен ушул Табыкемдин да бир жакшы элдин эсинде калган сонун айтыштарынан бар да. Манастын 1000 жылдыгында Таласта чоң айтыш, ачык асман айтыш болуп атат дейт, көп ырдап атат дейт. Анын ортосунда дагы Табыкеме бирөө чуркап барып айтат экен, ой сени Майра жөн эле жеңип коем деп атат, деп Жамила Жылкыбаева эжекебиз. Анан Майра эжеге келет экен, ой Табылды койчу ошол да акынбы, мен жөн эле жеңип коем деп экөөнү кайраштырып коюп анан ырдаганда ушундай бир сонун, өзүңүз да билесиз да, көбүбүз анан ошон бир эле 4 сабын айткым келип турат. Ошол Табыкемдин тоюнда туруп ошол устатымдын ошол айткан сөздөрүн эстеп, баягы бир жүрөк болуп кетип алды, себеп дегенде тирүү болгондо атан көрө мындан да шаңланышмак экен деген. Анан биздин көлдүн боз үйүнө сахнасына Табыкем айтып атат дейт, көлдүктөр жарбай сары кантет, сахнаңар дырдай жылаңач го деп. Десе анан баягы акындардын үстүнүндө акимдер сүйлөйт да жооп бер деген экен. Мен домбура алып ырдабай эле коеюн, бир эле чыны чай бергилечи, чай сунатып айтайын деп 4 сапта айтып атат дейт, баягы сахнаңар жылаңач деген сөзгө. Табыке көлдүктөр көп нерсе кийип келген, көөдөнгө көп нерсени түйүп келген. Сен биздин сахнаны жылаңач дебе, бизде көлдүн сезону али бүт элек, биздин сахна купальник кийип келген деп. Көрсө 23 август экен ошол мезгил. Жайдың да? Жай. Бархытный сезон деп коебуз го көлдүктөр. Акындардын жооп бериши, Көңүл сыры деген бир сонун ыр бар. Ушуну бир жакшы аранжировка жасатып ушу алып чыксам деген оюм бар, Кудай буйрса. Соңку ырлардын бири. Сыр айткым келет мен сага, сүрдөймүн деги канчага, сырымды угуп алган соң, сүрдө тиккен калчаба, көз арткым келет мен сага, бүкүктөй учат жан сага, күдөрүм үзгүм келбейт ой, бүтүдөн сен да чарчаба. Түңүлбөйм карек талса да, түйшүктү кантем сарсанып, түн уйкум тыныч бир окдом, түбөлүк сүйүм бар сага, бүтүдөн сен да чарчаба, ой түйшүктү кантем ой сарсанап. Ana Жапар өзүң жогоруда айтып кеттиң, мен ушул Айтулуу Ак суу жеркесиндеги жана Боз салкын деп атпайсыңбы, Элеген дарлуу. Чындыгында муну түптөлгөнүнө канча жыл болду. Бирок ошо Боз салкын боюнча дале келатат. Мына Боз салкындын чындыгында жаштары мурдагы түптөгөндөрү дегеним го. Мына азыр чоң ата, чоң эне болуп калды дегенде, таяда тайыны болду алар асты. Мына ошол мезгилдерде алар дагы чет өлкөгө чейин барып, бир канча мамлекеттерге чейин Боз салкынды таанытты эле. Ырбий Боз салкын ансамбль болгон да, фольклорлук. Анан бүгүн да мына сен ошодо иштеп келатасың. Иштер кандай анан аякта? Анан мынакей өзүң дагы баягы элдик санат ырларды аткарып жүрбөйсүңбү? Ушул жөнүндө дагы сөз кылсаң. Ооба, легендарылуу Боз салкын элдик ырбий ансамбль
баягы мурда түзүлгөндө ар бир областта, райондордо түзүлгөн экен. Бирок ошонун баары кийин улап кете албагандар болгон. Тарап кетти. Тарап кетишкендер болгон. Бирок ушул күндөн бүгүнкү күнгө чейин мына 45 жарым кылым чейректеп коебузбу? Буюрса мынакей аз калды. Ошондон бери кызмат кылып келатат. Дагы азыр жарым кылым. Ошол түптөлгөндөрдүн ичинде мына бүгүнкү күндө Каныбек Исаев абабыз бар. Өзү бийчи, ырчы, аябай активдүү артисттерибиздин бири. Гүлзат эжекебиз бар, жолдошу. Андан тышкары Айтылуу Манас Шабай атабыздын кызы, эмгек сиңирген артист Кымбат эжекебиз бар, Айзизова. Ошол түптөлгөндөн бери жаш муун болуп киришкен экен. Анан Бакыт Үмөтов дегендер бар, Орозбаев, Элдияр, Урмат деген сонун балдарыбыз бар. Бүгүнкү күндө мынакей кийинчерээк эле кошулдук. Мен деле жаш өкүлүнө кирип калам. Жашыбыз өйдө болсо дагы кийинчерээк келип калдык. Илим деген балдарыбыз бар, бийчи кыздарыбыз бар, Азиза, Нурай деген. Аябай жакшы, Кудай буйрса өсүп, дагы эле баягы уланды, азыр деле жаштар алынып атат. Ошонун башында жетекчилигибиз бар, Курсант агай баштаган, Айлык Байка баштаган. Мынакей азыр Кудай буйрса жаңы эле ошол иши менен келдим. Мен деле 4-декабрь Манас күнүнө карата бир чоң иш чара даярдап аткам. Жайында барып түштүк жерге сыңгыдырып келдик. Анан Кудай буйрса эми дагы ошол Россия тарап, Москва тарапка деп дагы турабыз. Кыш болобу, жаз болобу ошол жетекчилердин сүйлөшүүсү аркылуу болот да, мунун баары эле. Элдердин кабыл алуусу жакшы, элдин кабыл алуусу абдан сонун. Мынакей ар бир азыр айылдарда жакшы иш чаралар өтүп атпайбы? Ошондо дайыма бош салкын келсин деп суранат. Улуу муунга дагы, орто муунга дагы жагат турган аябай калган. Сурашат баарына, баягы эжелери кайда деп. Мен ал кишилерди сырттан таанып көрүп калдым да, Шайгүл эжелер сурап калышат. Шакеевалар. Ошол кишилердин доорунда аябай жакшы гүлдөгөн мезгили болгон экен да. Анан бүгүнкү күндө да жакшы, Кудай буйрса мына жаштар топтолуп, кайра эле ошол бийлер иштелип чыгып атат. Ошол эле вокалдарыбыз менен иштелип атат. Бүгүнкү күндө жакшы активдүү иштерин көргөзүлүп атат. Ар бир райондук иш чараларга бизсиз өтпөйт. Туура. Анан силерсиз болбойт да негизи, туурабы? Райондун маданияты болсоңор, көркүн чыгарган силерсиңер да. Анан мына жогоруда мен айтып калдым, баягы элдик терме санат деп. Мен алгач ушул акындык өнөргө чейин келгенге чейин санат термелерди жаттап, анан ушул 91-92 жылы опера балетте болгон айтышты көрүп, Жолболду Албаевдин ырларын эң алгач ал дастанчы кишини көрүп, ушундай таасирленген. Мен ошол кезде 10-класс элем. Андай Майрежени көрүп көндөн кийин ушундай бир акындык өнөргө эле өргөн учурум болгон. Өзүм деле кийин Тыныстановдун филология факультетин бүтүрүп, мугалимдик кесипти эле аркалап иштедим. Анан ушул өнөр жагына тартып туруп алды да. Болбосо өзүм музыкалык деле сабатым жок. Анан өнөр сахнага чыгуу мен үчүн ошол бир аябай бийик болуп, кийин ушул мугалимдигимди эле таштап, анан азыр ушул өнөр менен алек болуп жүргөн кезим. Бул өнөрдүн учу кыйры болбойт экен, кары жашы деген болбойт экен. Анан бир жакшы терме, ошо мен алгач термелер менен Жеңи Жок атанын, Арыстанбек атанын, Молдо Кылычтын термелерин аткарып, кийин Жолболду Албаевдин Жакшы балалык деген миң саптан турган термесин жаттап иштеп чыккан учурларым болгон. Азыр эми мен Жеңи Жок атанын бир жакшы термесин накыл терме деген атка берип коеюн. Жакшы болот. Алтатаң өткөн жергеден калган бир көңүл чыккан жан, кайрылып кайта келбеген, алака кылсаң ач көзгөң алганын кайра бербеген. Күлүктөр чуркай төр менен, күкүктөр сайрай түн менен, аялдын көркүң ер менен, дыйкандын көркү жер менен. Алтындан комуз күйүп айтам, айчылык жерден сыр айтам, күмүштөн комуз күйүп айтам, күнчүлүк жерден сыр айтам. Ашууга салсаң дөк таштайт, арык бир аттын чобурун, асмандан учуп буркулдайт, ала бир канат собуру. Адамзат пенденин ошоңар кандай болот эй жоругум. Чарбадарлар жайнаган көрүнгөн тонун ой адырын,
жаман адам билеби жакшы адамдын кадырын. Бурчак каржасам асыл жылкы баласын, уюкпайт таң уюкпайт эртели кечке урсаң жакшы атанын баласын. Эрикпейт да зерикпейт айгылайып жаңырсаң аш белестен көрүнөт. Адырдан шамал козголсоң асмандан булут сөгүлөт. Ажал жетип күн бүтсөң ошоң алтын баш элден бөлүнөт. Күн жарыгы тийгендей күлгөнү кызы кей баланын. Көйкөлүбөсүң эгин чөп көркекен эгин таланын. Сыйлашпай кетсең жат болот сыр билге жакын адамың. Умтулсаң жакшы жүрүгөң узарат жаштар кадамың. Кыялым толку ырдасам кызыгын сөзүн табамын. Кырдаалың барда жигиттер кыйын бир ишке жарагын. Жабыркатып саргайтат жакшысы болбойт жаланын. Жүрүктөр чуркайт үргүбөй күн менен күндө келгидей. Аргымак чуркайт үргүбөй ай менен айда тийгидей. Эрдик кылсаң бир сонун ошоң эл эскерибей жүргүдөй. Жакшы конок ток болот, жаман бир жүрөгөй жок болот. Ойлоп отурсаң октон күлүк ой болот. Шаттанып ырдап отурсаң шайырдын көркү той болот. Суйкая басып керилген сулуунун көркү бой болот. Байлыктын чоңу ден соолук баарынан кесел кор болот. Жүрө жакшы аттын жүрүшү чыгат жорголоп. Көңүлүңдү көтөрөт көкпөрү тасың ойдолоп. Жоргонун белин жорутпа, жамандык иште колдогон ай жолдоштун көнүн орутпа. Аргымак белин жорутпа, аманат назик жан деген ошоң адамдын ай көнүнө орутпа. Аманат назик жан деген ошоң адамдын ай көнүнө орутпа. Рахмат. Чапара мынакей биздин ушу бүгүнкү жан дүйнө программабызга катышып келип дегендей, анан эми төкмөлүү күндөр жөнүндө дагы, өзүнүн бүгүнкү күндөгү иштериң жөнүндө дагы, анан эми чындыгында атактуу биздин төкмө кызыбыз Майра Керим кызы жөнүндө да эскерип өттүк. Анан сага дагы мындан аркы ишиңе дагы боз талкында иштеп атыпсың. Ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ушул куттуу студияга чакырып, жан дүйнө менен бөлүшкөн сизге да терең ыраазычылык. Бар болуңуз. Рахмат, ишиңиз ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда сиздер жан дүйнө программасына ортоктош болдуңуздар. Кайрадан көгүлтүр экрандан жолугушканча сак саламатта болуңуздар.